келечек жаштарыбыз үчүн болсун, Кудай кааласа ушундай мамлекет жакшы тарабынан болуп жаткан колдоолор Стадион ачылса, буйруса, күндөгө келебиз деп айтат. Таста эле жок болуш керек стадион. Өзүбүздүн жерибизде башка областарга туруштук берип, жакшыраак результат көрсөтсө деп. Таластын футболдук командалар ойноп турат, биз аларды колдоп турабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бүгүн Талас шаарындабыз. Асанбек Оторбаев атындагы көчөдө жайгашкан жер тилкеси 5,5 гектардан ашыгыраак жана дал ушул жерге 5000 күйөрман бата турган чоң заманбап стадион курулмакчы. Бул Ден соолукту үчүндө борбору Газпром анын жанында жайгашкан, шаардын жашоочулары үчүн да өтө ыңгайлуу жерде жана жалпы эле Кыргызстандагы ири турнирлерди, мүмкүн эл аралык турнирлерди кабыл алганга ушул жаңы стадион толук мүмкүнчүлүк бере турган болот. Эми Талас негизинен спортту сүйгөн эл, футболду сүйгөн эл, андыктан ушундай жакшы жаңылык бул жерде орун алган турат. Буюрса, бүгүн Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев келип, мезгил кутучасын салмакчы. Талас шаарында ушул убакытка чейин заманбап талаптарга жооп берген футбол стадиону жок болуп келген. Эми болсо Кыргыз Республикасынын президентинин 2024-34 жылдарга Кыргыз Республикасында футболду андан ары өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгынын алкагында бардык шарты каралган стадион курулганы турат. Бул жердин негизги багыты бүгүнкү күнгө чейин жеке жакка өтүп кетип, жөн эле поле катарында иштелип келген да. Анан бул жерди биз мамлекетке кайтарып алдык, мэриянын муниципалдык балансына. Анан шаардын дагы бир стадионубуз бар да, ал жакка кылалы десек, ал жер биринчиден жакшы жер болмок. Токойдун жээгинде, суунун жээгинде. Тилекке каршы ал стадиондун ортосунда булак бар экен, аны реконструкция кылганда бир топ түйшүк жаралмак. Анан тегереги дагы 3 гектарга жетпеген жер болгондуктан бизге кенен 5000 орунду болуш керек болгондуктан бул жакка жылдырууга туура келди. Стадиондун батыш жана чыгыш тараптарда жайгашкан трибуналары 5055 көрүүчүгө ылайыкталат. Ал эми 3 кабаттуу трибуналар алдында жайгашкан корпуста кийим алмаштыруучу жана функционалдык бөлмөлөр салынат. Андан сырткары аталган корпустун ичинде профессионал футбол оюнчулары үчүн ылайыкталган жатакана, тамактануучу жайы, пресс-конференц зал жана бир нече административдик бөлмөлөр жайгашат. Комплекстин 3-кабатында VIP коноктор, медиа өкүлдөрү, ТВ адистери, беттештин расмий өкүлдөрү жана VAR системасын орнотуу үчүн орундуктар каралган. Стадионду башынан аягына чейин бүткөрүү тапшырмасы курулуш министрлигине жүктөлгөн. Бул биздин мамлекеттин курулуш министрлиги тарабынан иш алып барылат. Стадиондун жалпы чарчы метри 4407 чарчы метр болот. Ал эми 5000 ошу көрүүчүгө ылайыкталган болуп эсептелинет. Азыркы маалда мына бүгүнкү жакшы самал болуп турат. Биздин ул урматтуу генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевичтин колдоосунда бүгүнкү курулушка старт берген жатат. Стадиондун оюн талаасы табигый чөптөн болуп, анын айланасында чуркоо аянтчасы курулат. Ал эми арена жарык берүүчү шамчырактар менен жабдылып, футболдук беттештерди кечки убакытта өткөрүүгө шарт түзүлөт. Талас эл үчүн абдан чоң жаңылык болуп турат. Себеби дегенде Талас шаарында жалгыз ошо Эшим Кутманалиев атындагы стадионубуз бар. Ал жерге улуттук лигага чейин чемпионаттарды кабыл алсак болот. Бирок жогорку премьер лигага чыгарганга биздин стадионубуздун ошол жердеги шарттары туура келбейт да. Ошол себептен биздин Талас облусубузда ушу премьер лигада командабыз жок. Ошонун бир себептеринин бири. Эми Кудай буйруса, ушул жерге жашынакай заманбап стадион салынса, дагы биздин Таластын элинин, балдарыбыздын, кыздарыбыздын футболго машыгуусуна аябай чоң жол ачылат, Кудай буйруса. Азыркы учурда 1000ден ашык облуста балдарыбыз футболдук секцияларга катышып жүрөт. Мен ойлойм, ушул стадион салынып калса, бул сан 2 эсе, 3 эсе, 5 эсе көбөйөт. Стадионго караштуу аймакта футбол аренасынан сырткары жасалма чөптөн машыгуу оюн талаасы, воркаут, фудкорт аянтчасы орун алып, комплекстин айланасында жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ошондой эле стадиондун аймагында массалык иш-чаралар үчүн 180 унаага ылайыкталган унаа токтотуучу жай курулат. Ал ортодо Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев да келип калды. Ал Талас эли менен жылуу учурашып, жакшы жаңылыктары менен бөлүшүп, мезгил кутучасын салаардын астында сөз сүйлөп, калуу тилектерин айтты. Не деген замандар баштан өттү, кандай деген адамдар келди, кандай деген өздөрүнүн обещаниялерин берип кетти эл алдында.
бирок көптөгөн нерсе аткарылбай калып кетти, туурабы? Эми андай болбойт. Биз ар бир айткан сөзүбүзгө жооп беребиз. Бүгүнкү Талас жергесинде курула турган стадионубуздун келечеги кең болсун, ушул жерден сонун жаштарыбыз, спортсмендерибиз чыксын. Биз мамлекет тарабынан колдоп турайлы. Эмдиги жылы ушул стадиондун ачылышына буюрса, урматтуу президентибиз чакырып ачканга Алла Таалам буйруп насип этсин. Рахмат баарыңызга. Жергиликтүү жашоочулар жагымдуу жаңылыкка кубанып турушат. Жаш өспүрүмдөр бул стадион курулуп бүтсө, келип өз командаларын колдоп турарын айтышса, улуу муундун өкүлдөрү жаштарга ийгилик каалап, өлкө жетекчилигине ыраазычылыктарын билдиришти. Талас эли бар эле спортту сүйгөн эл деп эсептеп да келатабыз. Бизден жакшы чемпиондор чыгып атат. Жаштардан үмүтүбүз чоң. Бизге бул спорт комплекси өтө керек, өтө зарыл балдарга, жаштарга. Ушу биздин өбүздүн жогорку айжолорубузга, жетекчилерибизге ушунчалык ыраазычылык билдиргим келет да. Эл үчүн ушундай ак ниеттер менен иштеп атат. Өлкөбүз өнүгүп атат, өсүп атат. Биз өтө кубанычтабыз. Биздин ушу заманбак стадион керек болуп атырды. Мына Кудай кааласа 5 гектар жер экен. Ушуну алыптыр. Ушул жерге футбольный площадка жаштарга мынакей өнүгүп өссүн, спорт менен заниматься ушу келечеги кең болуп, дайыма ушу олимпиада жеңиштерге жетишип турсун ушул балдар, жаштар. Өзүм ушул Газпром айналасында мындай күрөшкө катыштым. Өз дос балдар менен чогулуп ошо футболдо ойнойбуз ушул жакта. Анан ушул бүгүн 5000 ордундук бир стадион куруп берем дегенде өтө жакшы бир жаңылык болуп жатат. Бизге неге дегенде ордунда батпай калчу көптөгөн оюнчулар келет бул жакта, өзүңүздөр билгендей эле. Анан бизге чоң шартты түзүп берип атат. Мен ошо ыраазычылыгымды билдирем. Спортчуларды колдош керек, жаштарды мынакей артыбызда турган эле жаштар биз үйкөлөрүндү алып келип ушул жака өзүм дагы ушул тегерекчекте эле жашайм. Ушул жака дайыма эле келип турам күндүгө. Анан стадион ачылса, буйруса күндүгө келебиз да эке. Таласта эле жок болуш керек. Стадион башка жактардан ушу Таластын курама командасы чыкты деп мындай Таластын аты да мындай жаңырса деген жакшы ниеттер бар. Курама командабыз менен башка облустарга, Ысык көл, Бишкек, Жалал Абадтарга барып жүрөбүз. Буюрса бул стадион курулуп бүтсө, ошол турнир, кубоктор бизге болот деп ойлойм. Өзүбүздүн жерибизде башка областтарга туруштук берип, жакшыраак результат көрсөтөбүз деп ойлойм. Менин атым Майрамбекова Дина, Талас шаарынын Көк Ой айылында жашайм. Колледжде окуйм. Буюрса Таласта стадион ачылса, бул жакта ар кандай турнирлер болуп турат, Таластын футболдук командалары ойноп турат, биз аларды колдоп турабыз. Аталган ири футболдук инфратүзүмдүк объект Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн тарыхында Талас аймагында алгачкы жолу курулуп, облустун тургундары жана өзгөчө жаш муундун өкүлдөрү арасында дени сак жашоо образын жайылтууга шарт түзөт. Бул инфратүзүм объектиси шаарга көр кошуп, облустук, республикалык жана эл аралык маанидеги масштабтуу иш-чараларды кабыл алууга жөндөмдүү болот. Бул стадиондун ошо негизги максаты ошол борбордук стадион кылып курулабыз. Эмне дегенде, жалпы Талас облусу боюнча ошо жаңы акыркы эгемендикти алгандан бери билесиздер 5000 орундуу стадион жок. Ошон үчүн Таласты жалпысынан камтыйт. Райондо, шаарлар ушул жерде келип оюн мелдештерди өткөрөбүз жана республикалык эл аралык деңгээлде. Жергиликтүү клубтар боюнча айтып кетсем, берде Семетей Талас деп муниципалдык футбол командасы бар. Улуттук лигада ойноп жүрөт. Кудай бурса 2 жыл аралыгында ошо биз стадионду бүткөндөн кийин биз параллель түрдө ошол клубду өнүктүрүп барабыз. 2 жылдан кийин Кудай бурса премьер-лига Талас шаарынан ошол жогорку лига команданы даярдап чыгышыбыз керек. Келечек муунга кайрылуу. Урматтуу урмактар. Эгемен Кыргызстандын келечек ээлери. Бүгүнкү күндө эркиндикти сүйгөн элибиздин бекем ынтымагынын аркасында тугалуу менен өнүгүү жолуна түштүк. Өнүгүү жолуна түшкөн тармактардын ичинде кыргыз футболу дагы кубач жайууда. Мамлекет тарабынан болуп жаткан колдоолор өз натыйжасын берип, футбол боюнча эл аралык майданда аттары белгилүү өлкөлөр менен акырындап тең таймаша баштады. Аз убакыттын ичинде жетишилген мындай ийгиликтер баарыбызды кубандырууда. Өлкө аймагындагы футболго кызыккан жаш таланттарыбызды андан ары колдоо максатында бүгүн биз Талас шаарына бизди улантып, Кыргызстанды
дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүндө ошентип кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев мезгил кутучасын салды. Бул заманбап стадион буюрса эмки жылы эгемендүүлүк күнүнө карата колдонууга берилет. Андан соң Талас облусунун атынан Талас шаарынын клубу Кыргыз премьер лигасында өзүнүн оюндарын баштайт. Бул жакта Талас облусунун демек өкүлү болот. Ошентип Кыргыз премьер лигасында жаңы футбол аймагы пайда болот деп айтсак болот. Эркин Абдуллаев, Бексултан Рахатбек уулу, Бакыт Жолдошев, Талас шаары, Кыргыз спорт ТВ телеканалы.